Саламатсыздарбы? 3-чү сабагыбыз онлайн тестбат сайтында тесттин суроолорун түзүү боюнча болмокчу. Ал үчүн вопросы менюсун тандайбыз. Вопросы менюсун тандаганда ушундай бет ачылат. Бул жерден плюс белгисин басабыз. Плюс белгисин басканда оң тараптан тесттик тапшырмаларды түзүүнүн бир канча варианттары чыгат. Биринчи одиночный выбор деген тандайбыз. Бул бир гана жообу туура болгон тесттик суроо. Ал үчүн плюс белгисин басабыз. Плюс белгисин басканда ушундай бет ачылат. Бул жерде введите текста вопроса деген жерге суроону жазабыз. Текстти биз положенный кылсак болот, курсив менен жазсак болот, ошондой эле нижний индекс жазсак болот, верхний индекс жазсак болот, нумерация койсок болот, маркер койсок болот. Бул жерге суроону жазабыз. Биринчи сурообуз эсептегиле деп ушундай суроо жазалы. Же болбосо бул жерге мындай суроо жазалы. Эң кичине натуралдык санды атагыла деп коелу. Эң кичине натуралдык санды атагыла. Андан кийин бул жака варианттарды жазабыз. Биринчи варианты -1, экинчи варианты 0, үчүнчү вариантты кантип кошобуз? Дагы варианттарды кошуу үчүн бул жерден добавить баскычын басабыз. Үчүнчү варианты 1, төртүнчү вариантты кошолу. Төртүнчү варианты бардык жооптор туура деп коелу. Эми туура вариантты кантип көрсөтөбүз? Ошондой эле бул жерден суроого байланыштуу сүрөттү жүктөсөк болот. Сүрөттү жүктөө үчүн загрузить изображение баскычын басып, сүрөттү тандап жүктөп койсок болот. Ошондой эле ар бир вариантка дагы ошол варианттардагы жоопторго байланыштуу сүрөттөрдү жүктөп койсок да болот. Туура вариантты кантип белгилейбиз? Оң тарабында ар бир вариантта упайлар көрсөтүлүп турат. Ошол туура варианттагы упайды өзгөртүп коебуз. Мисалы, бул жерде туура вариант 1, демек бул жерге 1 упай деп жазабыз. Эгер кааласаңыздар, башка упай жазып койсоңуздар да болот. Өзүңүздөр каалаган упайды берсеңиздер болот. Андан кийин бул жерде сохранить баскычын басабыз. Сохранить баскычын басканда мына биринчи суроо даяр болду. Бул жерде варианттар вертикалдык абалда чыгып турат. Кийинки варианттарда башкача абалда жайгаштырсак болот. Экинчи множественный выбор. Бул бир канча варианттары туура болгон суроолор. Плюс белгисин басабыз. Бул жерге эсептегиле дейли. Эсептегиле. Эми бул жерге 2 көбөйтүү 4төн 1 деп жазалы. Математикалык символдорду кантип жазабыз? Математикалык символдорду жазуу үчүн бул жерден плюс 3 чекитти басабыз. 3 чекитти басканда бул жерде символ, таблица, анан f(x) деп турат. Символ дегенди баса турган болсок, бул жерде ар кандай символдор жайгаштырылган. Клавиатурада жок символдорду ушул жактан тандап койсоңуздар болот. Бул жерде валюта, текст, цитата, математический болуп ар кандай символдор жайгаштырылган. Математикалык символдорду жазуу үчүн бул жерден f(x) басабыз. f(x) басканда бул жакта бир канча математикалык символдор чыгат. Мисалы, бул жерди тандасак, интеграл, предел жана башка. Кашалар тандасак, мына кашалардын ар кандай түрлөрү. Азыр биз бөлчөктү тандайлы. Бул жерге 2 көбөйтүү белгисин, мына бул жерден көбөйтүү белгисин тандайбыз. Бул жака башкача жазылат, төмөн жака математикалык символ түрүндө жазылат. 2 көбөйтүү 4төн 1 деп жазалы. Бөлчөктү тандайбыз. 1, бул жерге 4 деп жазабыз. 2 көбөйтүү 4төн 1. Сохранить баскычын басабыз. Андан кийин барабар белгисин коюп коебуз.
Эми бул жерден 3 чек басып койсок, символдор жок болот. Варианттарды жазуу үчүн бул жака 0,5 деп жазалы. 0,5. Экинчи вариантка 8'den 1 деп жазалы. 8'den 1 деп жазуу үчүн бул жерден 3 чекти басып F6 тандайбыз. Бул жерден бөлчөктү тандап 1, андан кийин бөлүмүнө 8. 8'den 1 деп жазып сохранить баскычын басабыз. Бул жакта вариантка жазылбайт, суроолор жазыла турган жерге жазылат. Бул 8'den 1'ди бул жака кантип алып келебиз? Ал үчүн 8'den 1'ди тандайбыз. Белгиленет. Белгиленгенден кийин мыштын оң жак баскычын басып, копировать дейбиз. Бул жака алып келип, ставить этип коебуз. 8'den 1. Дагы вариант кошобуз, добавить деп. Бул жака эми 2'den 1 деп жазалы. Бул жердеги эле текстти өзгөртсөк болот. Ал үчүн ушул 8'den 1'ди белгилейбиз. Андан кийин F6'ти басабыз. Эми бул жерде 8'den 1'ди өзгөртүп коебуз. 2'den 1 деп өзгөртүп коелу. Сохранить. Мына бул жер 2'den 1 деп өзгөрүлдү. Жанагындай эле көчүрүп алып вариантка алып барып коебуз. Кийинки вариантты кошобуз. Андан кийин бул жака 8'den 2 деп жазалы. Белгилейбиз F6. Бул жерде 2, бул жака 8 деп жазалы. Сохранить. Көчүрөбүз дагы. Алып барып вариантка коебуз. Андан кийин бул жерде текстти белгилеп туруп, delete баскычын басып өчүрүп коебуз. Эми бул жерден туура вариантты кантип белгилейбиз? Туура вариантты белгилөө үчүн бул жерде варианттардын тушунда 4 буштуктар бар. Демек, варианттардын тушунда 4 буштук белгилер турса, ал суроонун бир канча варианттары туура деп эсептелет. Бул жерде 0,5 туура, андан кийин 2'den 1 туура. Туура варианттарды белгиледик. Бул суроого жалпы 1 упай берилет. Эгерде за неправильный ответ деп бул жерге дагы упай коюп койсоңуздар, туура эмес жоопторго дагы упай берилип калат. Ошондой эле ар бир жооп боюнча дагы упай берип койсоңуздар болот. Ал үчүн по ответам десек, бул жерде мына туура вариантка упай беребиз, андан кийин дагы туура вариантка упай беребиз. Ошондо бул суроого 2 упай берилип калат. 1 балдан берсек. Эгер 0,5'тен берсек, ар бир туура вариантка 0,5 упайдан берилет. Весь вопрос тандайлы. Ошондой эле бул жерден ар бир туура эмес жооптон балдарды, ар бир туура эмес жооптор үчүн бал упайларды кемитип койсок да болот. Ал үчүн за каждую ошибку понижать белгисине галочка коебуз. Бул жерден мисалы 0,5 деп жаза турган болсок, эгерде суроого туура эмес жооп берсе, токтогон упайынан жарым упай кемитилет. Азырынча бул жерде 0 деп эле, бул жерден галочканы алып коеюн. Эми варианттар горизонталдык абалда чыгуу үчүн бул жерден параметри менюсун тандайбыз. Параметри менюсун тандаганда мына ар бир суроодун настройкасын дагы өзгөртүп койсок болот. Бул жерден обязательный ответ на этот вопрос кылсак болот, перемешать этсек болот. Ошондой эле убакыт койсок болот ар бир суроого өзүнчө. Азыр биз тестке жалпы убакыт койгондуктан бул жерде ар бир суроого өзүнчө убакыт коюунун кереги жок. Бул жерден комментарий деген бөлүгүн таап, бул жерден комментарий кошуп койсок да болот. Ал үчүн добавить комментарий к вопросу деп туруп, бул жерге өзүбүз комментарий кошсок да болот. Ошондой эле параметри тандап, бул жерден варианттардын көрүнүшүн настройка кылып койсок болот. Бул жерди басып, горизонтально дегенди тандасак, варианттар горизонталдык абалда чыгат. Сохранить баскычын басабыз. Мына ошондо варианттар ушундай абалда көрүнөт. Үчүнчү суроо. Вот числа. Окуучулар берилген суроого сан түрүндө жазышат. Бул жерден плюс белгисин жазалы. Бул жака мисалы эсептегиле деп туруп,
7 кемитүү каша кемитүү 9 -9 деп коелу. Мына 7ден -9ду кемиткиле деп. Бул жака туура правильный ответ деген жолчого туура вариантты жазып коебуз. 7ден -9ду кемиткенде 16 болот. Демек окуучу жоопту өзү жазат. Эгерде 16 деп туура жазса 1 упай берилет. Мына бул жерде количество баллов. Кааласаңыздар бул жерден упайды өзгөртүп койсоңуздар да болот. Андан кийин сохранить баскычын басабыз. Кийинки сурообуз вот текстта. Окуучулар суроонун жообун текст түрүндө жазышат. Бул жерге мисалы кандай деп жазсак, сандарды жазуу үчүн колдонулуучу белгилер деп коелу. Демек бул жака правильный ответ цифралар деп коебуз. Цифралар. Демек окуучулар цифралар деп жазганда бул жака уктан упай берилет. Бул жерде мисалы 2 упайды өзгөртүп койсок болот. Өзүңүздөр каалагандай упайды койсоңуздар болот. Бул жактан биз сүрөт кошуп койсок болот жанагындай эле. Эми бул жерден сохранить баскычын басабыз. Демек окуучулар жоопту өздөрү текст түрүндө жазышат. Андан кийинки түрү ответ в свободной форме. Бул жерде окуучулар оюн кеңири жазышат. Бул жерден мисалы натуралдык сандар жөнүндө айтып бергиле деп коелу. Айтып бергиле. Бул жака максимальное количество баллов, мисалы 3 балл деп коелу. Эми максимальное количество символов. Демек 1000 символго чейин жазалышат. Бул жерде символдордун санын өзгөртүп койсок да болот. Ал үчүн ушул жерди басып, бул жерден 15000 тандасак, демек 15000 символго чейин жазышат. Натуралдык сандар жөнүндө окуучулар кеңири түшүнүктөрүн текст түрүндө жазып киргизишет. Символ деген бул ар бир тамга, цифра, тыныш белгилер, ошондой эле сөздөрдүн арасындагы боштуктардагы символ деп эсептелинет. Сохранить баскычын басабыз. Мына 5-чи суроо түзүлдү. Андан кийин установление последовательности иретти менен жайгаштыруу керек. Ал үчүн плюс белгини басабыз. Бул жерге суроону жазып коелу. Мисалы билим берүү мекемесинин аталышындагы жок, мындай деп жазалы. Сөздөрдү ирети менен жайгаштыргыла деп коелу. Бул жака сөздөрдү жазабыз. Мисалы 1000ди. Андан кийин бул жерге билими. Андан кийин добавить вариант дейбиз. Бул жака жыгат. Андан кийин добавить вариант күчтүү деп коелу. Демек ушул сөздөрдү ирети менен жайгаштырып макалдагы сөздү табыш керек. Биринчи кайсы сөз келиш керек? Биринчи билими деген сөз келиш керек. Оң тарапта правильный ответ деген жерди басабыз дагы. Биринчи деп коебуз. Экинчи күчтүү деген сөз келиш керек. Бул жерди басып 2 дейбиз. Үчүнчү миңди деген сөз келиш керек. Бул жерден 3тү тандайбыз. Төртүнчү жыгат деген сөз келиш керек. 4тү тандайбыз. Андан кийин сохранить баскычын басабыз. Мына ушундай бул жерден цифралар менен окуучулар сөздөрдү
ирети боюнча жайгаштырышат. Андан кийин установление соответствий бул жерди басабыз дагы. Дал келтиребиз. Мисалы, бул жерден антонимдерди тапкыла дейли. Бул жака название списка биринчи сапка жазалы. Мисалы, ак, экинчи сапка жумшак. Дагы вариант кошуу үчүн добавить. Үчүнчү сапка жылуу. Андан кийин бул жака ошол ак деген сөзгө туура келүүчү ак деген сөздүн антонимин жазабыз. Бул жерде ак деген сөз биринчи сапка жазылып турат. Демек биз биринчи сапка жазабыз. Ак деген сөздүн антоними кара. Андан кийин экинчиде жумшак, экинчиге катуу. Добавить вариант без, үчүнчүгө жылуу, демек суук деп койсок болот. Же муздак деп жазып койсок болот. Муздак деп жазалы. Муздак. Андан кийин сохранить баскычын басабыз. Мына ушундай болуп тапшырма түзүлдү. Кийинкиси заполнение пропусков. Бул жерден калтырылган сөздү табышыбыз керек. Бул жерге суроону жазабыз. Мисалы, далилдөөнү талап кылган сүйлөм. Так, бул жерде сөздү калтырып кетишибиз керек. Сөздү калтырып кетүү үчүн клавиатурадан тилди англис тилине өткөрөбүз. Англис тилине өткөрүп туруп, фигурный каша жазабыз. Бул жерге фигурный каша жазабыз. Кашанын ичине тхт деп жазабыз. Тхт дегенибиз бул текстик файл дегенди түшүндүрөт. Бул жерден фигурный кашаны жабабыз. Андан кийин деп аталат деп жазабыз. Демек, окуучу ушул жерде кайсы сөз калтырылганын табыш керек. Бул жака правильный ответ деген жерге теорема деп жазып коебуз. Теорема деп жазабыз. Демек, окуучу теорема деп жазганда 1 упай берилет. Же бул жерди дагы өзгөртүп 2 упай деп койсок болот. Андан кийин сохранить баскычын басабыз. Кийинки сурообуз заполнение пропусков. Экинчи бир канча сөздөр калтырылган. Бул жерден заполнение пропусков тандайлы кийинкисине. Бул жерге мындай деп жазалы. Далилдөөнү талап кылбаган сүйлөм. Бул жерде сөздү калтырабыз. Фигурный каша жазабыз. Бул жерге тхт деп жазабыз. Демек, ушул жердеги сөз калтырылыш керек. Андан кийин деп аталат деп коелу. Демек, ушул жерге туура сөздү коюш керек. Бул жерде биринчи список, экинчи список деп турат. Эгерде бул жерде бир гана сөз калтырылган болсо, бул жактан бизге бир эле список жетиштүү. Эгерде 2 сөз калтырылса, анда экинчи списокту дагы жазышыбыз керек. Эгерде 3 сөз кала турган болсо, дагы список кошобуз. Список кошуу үчүн бул жерден добавить десек, бул жактан 3-чү список кошулуп атат. Азыр бизде бир эле сөз калтырылып атат. Демек, бир эле списокту жазып чыгабыз. Бул жака теорема. Андан кийин экинчи сапка эреже. Дагы элемент кошуу үчүн бул жерден элементи списка дегенден плюсту басабыз. Мына 3-чү элемент кошулуп атат. Аныктама. Андан кийин дагы элемент кошобуз, плюсту басып. Бул жерге аксиома. Дагы элемент кошсок болот. Элемент кошуп, 5-чи элементке формула деп коелу.
формула. Эми бул жерден туура элементти белгилейбиз. Ал үчүн правильный ответ дегенде көзөнөкчөгө галочка коюп коебуз. Бул жерде аксиома туура белгиледик. Эми бизде бир эле сөз калтырылып атат. Демек экинчи список керек эмес. Аны өчүрүп коебуз. Корзинаны басып. Да. Үчүнчү списоктан кошкон элек. Мына бул экинчи список өчкөндө үчүнчү списогубуз экинчи список болуп өзгөрүп калды. Бул списоктан ашыкча өчүрүп коебуз. Андан кийин сохранить баскычын басабыз. Демек бул жерде туура вариант аксиома. Окуучулар басканда ушундай варианттар чыгат. Туура вариантты тандап коюшат. Кийинки тапшырмабыз бул жерде последовательное исключение деген карап аптырмын. Өзүңүздөр карап көрөсүздөр. Ал эми слайдер деген тапшырманы түзүп көрөлү. Бул жерден последовательное исключение дегенди, интерактивный диктант дегенди карайлы. Плюс белгисин басабыз. Бул жерде билим берүү мекемесинин аталышындагы калтырылган тамгаларды тапкыла деп коелу. Тапкыла дейли. Бул жерге мектеп деген сөздөн кээ бир тамгаларын калтырып жазалы. Мисалы М, андан кийин фигурный каша, ТХТ, кашаны жабабыз. Андан кийин К, дагы фигурный каша, ТХТ, фигурный кашаны жабабыз. Андан кийин андан кийин дагы бир тамганы калтырып коелу. ТХТ, фигурный кашаны жабабыз. Демек бул жерде мектеп деген сөздө 3 тамганы калтырдык. Эми бул жакта биринчи тамгабызга бул жерде биринчи списокко жазабыз. Бул жерге А деп жазалы. Андан кийин экинчи элементке дагы элемент кошолу. Үчүнчү элементке Б деп коелу. Кийинки экинчи калтырылган тамгага экинчи списокко жазабыз. Бул жерге Т, андан кийин Л, дагы элемент кошуп коелу. О деп коелу. Туура вариантты көрсөтүп коебуз. Биринчи списокто туура вариант деген тамга калган. Эни көрсөтөбүз. Кийинкисинде Т. Эми үчүнчү списокту кошобуз. Анткени бул жерде үчүнчү тамгадан калтырылып атат. Бул жерден добавить десек, үчүнчү список коюлат мы? Үчүнчү списокко элемент кошобуз, плюс басабыз. Биринчи элемент бул жерде К, дагы элемент кошобуз. П, дагы элемент кошобуз. Үчүнчү элементке R деп коелу. Бул жерде туура вариант П. Андан кийин сохранить. Бул жерде за правильный ответ 1 балл. Бул жерде дагы 1 балл. Бул жерде дагы 1 балл деп коелу. Ошондо бул суроого туура жооп берсе 3 упай алат. Сохранить баскычын басабыз. Мына ушундай болуп чыкты. Мына бул жерде ушул тамгалар калтырылган. Кийинкиси слайдер. Слайдер плюс белгисин басалы. Бул жерге Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгү качан же болбосо кайсы жылы
кабыл алынган деп коелу. Бул жерден эми окуучулар ползунокты жылдырып жооп беришет. Минимальное значение бул жерге 1989 дейли. Максимальное количество 1995 деп коелу. Правильное значение деген жерге 1991 деп жазабыз. Бул жерден упай, 1 упай кааласаңыздар өзгөртүп койсоңуздар болот. Сохранить баскычын басабыз. Ушундай болуп түзүлөт. Кийинки загрузка файлов окуучулар өздөрүнүн жоопторун файл түрүндө жүктөшөт. Ал үчүн андай тапшырма түзүү үчүн плюс белгисин басабыз. Бул жерге мисалы маселени чыгаргыла деп коелу. Окуучулар маселени дептерине чыгарышып, сүрөткө тартып бул жака жүктөп коюшат. Бул жерден максимальное количество баллов 3 балл деп койсок болот. Сохранить баскычын басабыз. Андан кийин голосовой ответ деген тапшырманы түзөлү. Окуучулар өздөрүнүн жоопторун голосовой түрүндө жооп беришет. Плюс белгисин басабыз. Бул жерден мисалы Пифагордун теоремасын айтып бергиле дейли. Демек, окуучулар өздөрүнүн жоопторун голосовой түрүндө жүктөшөт. Эгерде биз Пифагордун теоремасы жөнүндө YouTube'дан же интернеттен маалыматтарды кошо тиркеп койсок болот. Окуучуларга маалымат катарында ал үчүн добавить баскычын басабыз. Бул жерден внешние ссылки деп маалыматтын ссылкасын алып келип койсок болот. Же болбосо YouTube'дан видеонун ссылкасын алып келип койсок болот. YouTube'дан видеонун ссылкасын алып келип коюу үчүн YouTube'га киребиз. YouTube'га киргенден кийин ошол суроого байланыштуу видеонун ссылкасын алып барып койсок болот. Бул жерге Пифагордун теоремасы деп жазалы. Мына Пифагордун теоремасы. Ушул видеонун ссылкасын алып барып койсок болот. Видеону ачабыз. Бул жерден пауза кылабыз дагы. Бул жерден поделиться баскычын басабыз. Биз видеонун бул ссылкасын алып барып койсок иштебейт. HTML кодун алып барып коюшубуз керек. HTML кодун кантип алабыз? HTML кодун алуу үчүн бул жерден встроить баскычын басабыз. Басканыбызда бул жака HTML кодун чыгарат. Ушуну белгилейбиз дагы. Ушул ссылканы копировать этебиз. Андан кийин тестпадка барабыздан бул жерден YouTube басабыз. Бул жерге HTML кодду коебуз. Вставить. Андан кийин сохранить баскычын басабыз. Басканыбызда бул жака видео жүктөлөт. Окуучу суроого жооп берерден алдын ушул видеону көрүп, анан суроого жооп берсе болот. Ушундай кылып тапшырмаларды түзөбүз. Тапшырмаларды түзгөндөн кийин окуучуларга ссылканы жиберебиз. Ссылканы жиберүү үчүн бул жерден дашборд менюсун тандайбыз. Дашборд менюсун тандагандан кийин бул жерде мына демек 13 суроо бар. Тесттин статусун ачабыз. Ал үчүн открыт баскычын басабыз. Басканда мына ссылка иштейт. Ушул ссылканы копировать этебиз. Копировать этиш үчүн мышты ссылкага алып барып, оң жак баскычын басабыз. Бул жерден копировать адрес ссылки деген менюну тандайбыз. Ссылка буфер админге көчүрүлөт. Көчүрүлгөн ссылканы WhatsApp'тан же социалдык тармактар аркылуу окуучуларга жиберип койсок болот. Окуучулар ссылка аркылуу тестти кантип иштөө боюнча кийинки сабакта көрсөтүлөт.